Тойчу Алыкулов Дейрес Сай айылындагы чек ара тилкесине эң жакын жайгашкан үйлөрдүн биринде жашайт. Анын чек араны кайтарып жашап жатканына 16 жыл болду. Ал 5 декабрда үйүнө жакын жерде өзбек чек арачылары мамычыларды орнотуу үчүн чуңкурчаларды казып жатканы боюнча чек ара кызматына кабар берген. Анын натыйжасында өзбек тарап тосмо орнотуучу чуңкурларын бир нече метр ичкериден кайрадан казышкан. Gelip durup kastı buraya. Kaskanda hemen komandiri çakırdım. Komandir geldi soldatlar menen. Soldatlar menen gelip turbadan aytdı 5 metre kaskıra dedi. Bolup tur dediler. Ana mınday adam bular bir günde bütüp ketip kaldı. 5-nji mine gene. Andi ertesi gün ben komandiri çakırdım. Komandiri çakırıp kayta mine kılıp bu yak начальник çakırıp kayta bul mınday kazıktı kaktırıp polni öz üstün soldatlara kayta mine kazıp koygandardı. Gömdürdü. Andayından dersi biyagın onандай kılıp kazıp kagıp granasını көрсөтүп койду. Чек ара тосмолору орнотула баштагандан бери Дейрес Сай айылынын жашоочулары тынымсыз жыйналып өлкө жетекчилигине кайрылуу жасашууда. Алар 2017-жылдагы эки тараптуу келишимге ылайык Дейрес Сайдагы талаштуу аймактан кошуна өлкөгө көбүрөөк жер берилди деп эсептешет. GPS деген жанагыбыз менен чечти полный Кыргызстан жактан Өзбекстанга чечилди да. Жалаң кирген, наракка кирген жер жок. Жалаң эле ошо Кыргызстандан чечилди. Анан ошо Көкмойнокто көп жер өтүп кеткен. Биздин каптап аткан жолдорубуз өтүп кеткен. 300 гектар деп атыр. Андан ашык деле болуш керек. Анан могу Сазыктын бет маңдайында биз жашагандын кырлар өткөн мурда, элдер жашап аткан жерлер өткөн. Эми могу дагы бияктан келип туруп, биягынан кошулуп, наракка кирбей эле берактан да, жалаң эле берактан. Ал эми жергиликтүү жашоочулардын дагы бири Кубан Акыналуу уулу элдин сууга жери, короо жайына жакын жерлерди калтырып, элге анчейин керексиз болгон жайларга алмаштырса болмок деген пикирде. Тиги баштан 10 метр өттү, бул жака келип, почти 150 метрге чейин өттү да. Эми буга чейин ушу Дейрес айылынын жерлери өткүзүп атат да, сулуу жерлер өтүп атат, канча деген адамдардын тамдары өтүп атат. Ошого элге кыймыл болуп атат. Кандай сулуу жерлер өтүп атат. Ушуну элдин ушу Кыргызстандын пайдасына чечип берсе, башка жактан бир кайракы же бир чекеде жерлерди аларга берип, кайра ушу жерди элдин талабы ошо болуп атат. Ушу жерде кайра өзүбүзгө алыш керек болуп атат да. Анткени менен эки тараптуу чек араларды тактоо ишине 2016-жылдан бери түздөн-түз аралашып жүргөн Кадастр мамлекеттик мекемесинин Аксы филиалынын жетекчиси Таалайбек Мырзаматов кошуна өлкөгө негизсиз жерлер өтүп кетти дегенде төгүндөдү. Ал Дейрес Сай айылы менен чектеш Өзбекстандын Чартак районунун ортосунда 89 гектар талаштуу жер болгонун айтат. Анын белгилөөсүндө талаштуу аймактын басымдуу бөлүгү Кыргызстандын пайдасына чечилген. Негизинен бул жерде эки тараптуу макулдашуу жолу менен 89 гектардын 76 гектарын айыл элдүү пункт биздин Кыргыз Республикасына зарыл болгон элди алганбыз. Ошондой эле стратегиялык маанидеги чоң Сары көпүрө участогундагы көпүрөнү жана ошол жерде 500 метр асфальт жолду бул 3 районду бириктирип турган Чаткал, Алабука, Аксы районуна кетүүчү автожол болуп эсептелген. Ал жерде жол салууга, башка жерден мост курууга эч кандай биздин өлкөнүн, мамлекеттин шарты жок болгондуктан ошол алмаштыруу жолуна барганбыз. Чек ара кызматы жергиликтүү калктын түшүнбөстүгүнүн алдын алуу үчүн чек араны тосмолоо иштери убактылуу токтотулганын билдирди. Ал эми район башчысы болсо жергиликтүү элге байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтууда. Биз ошол 2 декабрь күнү топтолгон элге жолугуп түшүндүрүп таркатып келгенбиз. Элдин өкүлдөрүн алып, алар бардыгы эле туура экен деп кайтышкан. Кайра кийин дагы чыгып калды. Суббота күнү областта ушул боюнча отурум болду, тийиштүү жетекчилер менен. Эми азыр бүгүн түштөн кийин тийиштүү бери айыл өкмөтүнүн башчысы, кадастрдын башчылары, администрациядан барып, жалпы эл менен чогулушуп түшүндүрөбүз. Дейрес Сай айылынын тургуну Бакыт Үзөнбаев чек ара маселеси боюнча УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке жолугуу аракетинде борбор калаада жүрөт. Азырынча анысынан майнап чыга элек. Белгилей кетсек, Аксы району Өзбекстан менен 140 чакырымга чектешет. Учурда анын 116 чакырымы такталган. Буга чейин талаштуу 13 участок болгон болсо, учурда алардын бирөө тагыраагы Унгар тоо участогу гана чечиле элек. Адистердин берген маалыматына таянсак, эки өлкөнүн чек арасын тактоо 1955-жылдагы картанын негизинде жүргүзүлүүдө.